كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Атам Өзбекстанда туулган. 1944 жылы чоң апам 6 жашта болгон экен. Өзбекстанга депортацияланып, ошол жерден турмушка чыгыптыр. Ал жакта менин атам төрөлүптүр. Апам болсо Тажикстанда туулган экен. Себеби апамдын ата-энеси Тажикстанга депортацияланып барган. Була депортація в Таджикистан. Ар бир Крым татары үй бүлөсүнүн депортация болгон тарыхын айтып бере алат. Чоң ата жана чоң энелерибиз башынан кечирген окуялар биздин элдин башынан өткөн эң чоң сыноолордун бири. Себеби биздин эл ал күндөрдө мал ташыган товардык вагондорду өткөргөн. Жол узак, адамдар ачка, эч ким аларга тамак аш берип курсагын тойгузган эмес. Биздин апаларыбыз Борбор Азияга келгенде күчтүү пропаганда иштеп турган. Жергиликтүү элге варварлар келе жатат дешкен. Адамдар вагондон түшүп жатканда эле жергиликтүүлөр начар тосуп алып жатканын байкашкан. Кээ бири союл, кээси күрөк, дагы бири балта көтөрүп келген. Себеби алар азыр жапайлар түшө калып, кол салышат деп ойлошкон. Чоң ата, чоң энелерибиз вагондордон түшкөндө алардын колундагы Куранды көрүшөт. Ошондо гана Өзбекстандагы, башка облустардагы жергиликтүү калк булар деле мусулман экенин түшүнгөн. Колдорунда Куран, биздей эле адамдар экен дешкен. Ошентип аларды кабыл алышыптыр. Кээ бири үйүнө киргизип алган, иштеп, ошол жерлерге отурукташа башташкан. Чындыгында ата-энелерибиз жылуу эскеришет. Атам Өзбекстанды абдан жылуу эскерет. Апам Тажикстанды көп эстейт. Аларга кандай жакшы мамиле жасаганын айтышат. Бир 1988 жылы крымдык татарлар жапырт Крымга кайта башташкан. Бирок аларга Крымда тынч жашоого мүмкүнчүлүк беришкен эмес. Бир киши өзүн өзү өрттөп салган. Мекенине кайтып келгени менен ага тынч жашоого, иштөөгө мүмкүнчүлүк беришпей, кол сала беришкен. Атайын кызматтын өкүлдөрү зулумдук кыла бергенде чыдабай өзүн өзү өрттөп салган. Кийин ал символго айланган. Менин ата-энем дагы Крымга кайтып келген, бирок ал кезде бири-бирин таанышчу эмес экен. Атамдын, анын ата-энесинин өзүнүн үйү Симферополь шаарында болгон, бирок ал үйгө башка адамдар кирип алган. Аларды кууп чыгууга мүмкүн эмес эле да. Ошентип, крымдык татарлар башка жолдорун издеп табышкан. Үйдүн кандай экени деле мааниси жок, айтор Крымда жашасак болду дешкен. Атам Крымдын түндүгүнөн үй табат. Алар кичинекей үйдү сатып алып, ошол жерде жашай башташат. Апам болсо ошол айылдан анча алыс эмес аймактан турак жай таап жашап жаткан болот. Атамдын жакын досу менен апамдын тууганы баш кошуп калат. Күйөө тараптан менин атам күбө болот, келин тараптан болсо апам күбө болот. Ошентип алар тойдо таанышат. Бул 88-89 жылдар болчу. 90 жылы мен туулгам. Алар Крымда таанышкан, мен Крымда туулгам. Жумушсуздук күчөп турган. Крымдык татарлар жан багуунун айласы деп баргандай иштерди жасап көрүшкөн. Менин ата-энем мекенинде Крымда оокатын жүргүзүүгө умтулушкан. Ошентип менин балалыгымдын алгачкы 10 жылы оор өттү. Мекенге кайтып келгендеги эң оор жагдай биздин мусулман экенибиз болду. Советтер Союзунда динге кандай мамиле болгонун баарыбыз эле билсек керек. Атам Крымга кайтып келүү чоң энемдин каалоосу болгонун көп айтчу. Ал жада калса, алачыкта жашоого даярмын деп айтчу экен. Ошол эле учурда Өзбекстанда жакшы турушчу экен, иштеп, жакшы эмгек акы алышчу. Эч нерседен кем болбой, тартынбай жашаган жана калып калууга деле бардык шарттар бар болчу дейт. Бирок мекени Крым экенин жакшы түшүнүшкөн. Кайтып келгенден кийин алгачкы 15 жыл аралыгында крымдык татарлар курулушта иштешиптир. Менин балалыгым курулуш менен эсимде калды. Жумуш, курулуш, күнөөсканалар, турмушту жөнгө салуу үчүн эле. Бул үчүн үй бүлөгө эмне керектигин түшүнүп, чыдамкайлык көрсөткөн ата-энеме
ыраазымын. Бул Куран. Ага 115 жыл болду. Бакчы сарайда басылып чыккан экен. Биз үчүн бул абдан маанилүү. Казанда басылып чыккан Курандар да бар болчу. Алар дагы биз үчүн, Крым татарлары үчүн маанилүү. Ал эми бул уникалдуу Куран чечмелөөсү менен. Бул жерде Курандын тексти жана жанаша эле мазмуну чечмеленген. Бул жерде Екатерина II тушунда биз араб тамгалары менен жазганыбыз өз тилибизде, бирок араб тамгасын колдонгонубуз жазылган. Көпчүлүк крымдык татарлар бул жерде эмне деп жазылып турганын түшүнүшпөйт, бирок араб тилин билгендер түшүнөт. Бул Куран араб тамгалары менен биздин тилде жазылгандыктан биз үчүн өзгөчө Куран. Ал Казанда жарык көргөн. Аны кимдир бирөө алып келип бизге белек кылган. Депортацияланган крымдык татарлар биринчи кезекте жанына Куранды алып жүрүшкөн. Аларга келип 10-15 мүнөтүңөр бар. Эң эле керектүү буюмуңарды алгыла дешкен экен. Алар Куранды көтөрүп чыгышкан. Бул Куран депортацияны башынан өткөрүп, башка өлкөдө болуп, кайра кайтып келген. Мен үчүн согуш Крым аннексияланганда эле башталган. Мен Йеменде окуп жүргөм. 2013 жылы кайтып келгем. Майдан окуясы башталганда мен Харьковдо элем. 14-жылы мен кайра Крымга келдим. Февралда аннексия болду. Бул жерде калуу кыйын болоорун түшүнүп турдум. Коомдук ишмер катары Орусиядагы абалды жакшы билчүмүн. Имамдар, чиркөө башчылары кандай иштешет белгилүү, баары бийлик аркылуу өтөт. Орусиянын келиши менен жашоо турмуш оорлой берерин түшүндүк. Мен алган билимимди Крымда жетишерлик пайдалана албасымды түшүндүм. Эмне үчүн? Анткени мамлекет менен макулдашуу керек. Баш ийип, айрым нерселерге көңүл бурбоо керек болмок. Мисалы, азыркы согушту алалы. Крымда калган бардык мусулмандар, жогорку билими барлары деле азыркы согуш тууралуу эч нерсе айта алышпайт. Крымдагы саясатка тиешеси жок, жөн эле өз иши менен алектенип жүргөн каалаган крымдык татарга келип, үйүн тинтип, кандайдыр бир айыпка тыгышы мүмкүн. Азыр Крымда бул кадимки көрүнүш болуп калган. Такай тинтүү болуп турат, дайыма басым жасашат. Кечээ Бакчы сарайда жапыр тинтүү жүрдү. Таңкы саат 4-5 үй бүлөнү тинтүүгө алышты. Тинтишет, адамдарды алып кетишет бир нече күнгө. Кайра келсе, Кудайга шүгүр дейсиң. Кайра кайтып келбегендер да болот. Кийин ал камакта экенин угасың. Крымдык татар үй бүлөлөрүнүн бүгүнкү чындыгы кооптуу көрүнүш. Бул дагы улана берет. Келип крымдык татарларды кармап кетип, 15-20 жылга эркинен ажыраткан учурлар дагы бар. Крымдык татарларын мобилизацияга тартууга аракет кылышты. Сентябрда мобилизацияга жараган жаштар Крымдан чыгып кетишти. Европага, Түркияга чыгып кеткендер көп. Мен үчүн оор болду. Ошондуктан чыгып кеттим. Ата-энемдин батасы менен алардын макулдугун алдым. Алар түшүнөт. Львовду иштөөнү сунуштап калышты. Эмнеге болбосун дедим. Крымда тигиндей абал болуп атса, Львовдо болуп турсам болот деп ойлодум. Көп калам деп ойлогон эмесмин. 1 же 2 жыл боломго дегем. Львовго келип 8 жылга калып калдым. Ошол 8 жыл бою муфтийдин орун басары болдум. Узак убакыт. Толук масштабтуу согуш башталгандан кийин фронтко кетти. Ал парамедик жана айдоочу болуп кошулду. Ал жаракат алгандарды согуш талаасынан алып чыгат. Өзү үчүн муфтий кызматын таштоо чечимин кабыл алды. Мен орун басары болгондуктан убактылуу муфтий болуп калдым. Былтыр октябрдын аягында мени муфтий деп расмий тандап алышты.
Аннексиядан кийин да Крымга барууга мүмкүнчүлүгүм болду. Федералдык коопсуздук кызматы менен такай сүйлөшүүгө туура келери түшүнүктүү эле да. Эмнесиң, кимсиң, эмне менен алектенесиң? Бирок азыр толук масштабтуу согуш башталгандан бери бул дагы да татаалдашты. Дээрлик мүмкүн эмес. Орусия дайыма диний мурастарды жок кылууга аракет кылып келген. Крымда эч кандай из калбаса дейт. Хан Ордудо аябай көп оймо чимелер бар болчу. Алар оңдоо иштерин жасаган түр көрсөтүп, орнаменттин баарын шыбап, сырдап салышты. Же алардын баарын Питер же Москвага алып кетишет. Кийин 20-50 жылдан кийин кана силердин изиңер? Эч нерсе жокко деп айтышат. Тарыхчылар Крымда 3000ден ашык мечит талкаланганын айтышат. Эгер Крым хандыгы жана анын тарыхы тууралуу айтсак, абдан көп мечиттер болгон. Азыр алар сарай сепил болуп калганын көп көрөбүз. Бирок архитектуралык издерин карасак, көп учурда алар мечит болгонун көрүүгө болот. Толук масштабтуу кол салуу башталгандан кийин көптөгөн украиналыктардын жашоосундай эле менин жашоом да өзгөрдү. Приоритеттер өзгөрдү. Ал учурда мен Днепрде болчумун. Баары башталган алгачкы сааттар эсимде. Көпчүлүк мусулмандар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Львовко чыгып кетүү эң жакшы вариант эле. Үчүнчү күнү жардам берели деп вокзалга бардык. Аларды карагандагы абдан оор болду. Улгайган адамдар, аялдар, ыйлаган балдар, коркунуч. Бизге жардам көрсөтүп жатканыбыз, пайдабыз тийип жатканын түшүнүү жардам берди. Отуруп алып, ыйлаганга убакыт жок эле. Мен пайдабызды тийгизгенине ыраазымын. Бул дагы бир жолу биз Украин коомчулугунун бир бөлүгү экенибизди көрсөттү. Харьковдук үй бүлө эсимде. Алар жардыруулар өзгөчө катуу жүрүп жаткан жерде жашашчу. Алар февралда 5-6 күн жертөлөдө отурушту. Ракеталык аткылоолордун ортосундагы убакытта чыгууга мүмкүнчүлүк болуп, чыгышты. Бир күн бою тик туруп жол жүрүштү. Отурганга орун жок болчу. 3 баласы, анын ичинде 40 күндүк ымыркайы бар болчу. Аларды курбусу тосуп алып, баш паник берди. Уктап эс алуу үчүн жатып турганда ымыркай дем албай жатканын көрүштүр. Дарыгер ал пневмония болуп калганын айттыр. Алар ушунчалык катуу нес абалда болгондуктан жада калса ооруп калышканын байкашпаптыр. Мындай абал башка көпчүлүк качкындарда да болду. Нес абалдан улам эмне болуп жатышканын сезбей калышкан экен. Але ми не знаємо, що це. Мечиттерибиздин баары азыркыга чейин азык-түлүк толтурулган баштыктарды жана акча таратышат. Биз Курман айт майрамын белгилей турганыбызды билесиз да. Этти муктаждарга тараттык. Аскерлер үчүн сүрсүгөн эт даярдайбыз. Билесизби, биз үчүн эттин адал болушу маанилүү. Мындайда биз даярдаган сүтүлгөн эт мусулман аскерлери үчүн азык. Алар Украин аскер күчтөрүнүн арасында башка батальондордо дагы аябай көп. Толук масштабтуу согуштан кийин Европадагы мусулмандар дароо жардам колун сунушту. Каражат же азык-түлүк топтоморун жиберип жатышты. Бирок көпчүлүк жардамды өзүбүз көрсөтүп жаттык. Бизде кайрымдуулуктан түшкөн акчалар бар. Намаз окуп бүткөндөн кийин каалоочулар берет же Facebook аркылуу чогултабыз.
Квадрокоптерлер, унаалар дээрлик бардык нерсеге чогулта беребиз. Ошондой эле согуш таласында бир топ мусулман бар эле. Азыр болсо андан дагы көп. Имамдарыбыз капеллалардын ролун аткарып жатышат. Ооруканага мусулмандар келип түшсө, аларга руханий жардам керек деп дароо бизге кабар беришет. Биз барып, алар менен сүйлөшүп, колубуздан келген жардамды беребиз. Крым менин мекеним. Ата-энем ошол жерде. Бирок азыр көп нерсе өзгөрүп кетти. Мен Украинанын мусулмандарынын дин башкармалыгынын муфтийимин. Крым кайра алынгандан кийин сөзсүз барабыз.